ушундай жүз көрүштүрүп турган Улуттар биримдиги элдик партиясы менен биргеликте кылып турган Аллах Таалага чексиз мактоо, шүгүрлөр болсун деп бал бурчулу. Саламатсыздарбы достор? Gez менен кандидаттарыбызды чакырып алып баштай берсек. Алыста тургандар келиңиздер, жакын-жакыныраак келиңиздер, парктага тургандар келиңиздер. Мынаке, сиздердин оң тарабыңыздардан Туранның жанаты келеді. Чоң болған екен, ай азаматсыздары. Turandan gelgen konaklar, buna ortalığa geliveringizler, ortalığa basıveringizler. Turandan gelgen konaklar. Улуттар биримдик элдик партиясына талапкер болгон кандидаттарыбызды чакыралы. Атайын Жалал Абад областынан келген биздин конокторубузду, партиялаштарыбызды чакыралы. Анда эмесем келиңиздер, мен фамилия менен айта берейин, бул жака келе бериңиздер. Адигнеев Замир, Жумаева Динара, Каримов Елтай, Табалиева Дилноза, Арсланбеков Чолпонбай, Базарборгондон келген биздин кадырлуу конокторубуз Хайдарова Сапия, эже баштаган жамаат келиңиздер. Самиева Нурила, Каримова Ибрагим, Ергешов Манас, Туктаматов Бахтияр, Алмазбек кызы Назима, Ахметжанов Хашим, Матраимова Тиматыжа, Алиев Кубаныч, Акпулов Абдыжапар. Ушул ататалган кандидаттар келиңиздер. Жүргөн Мелис Мырзахматов Жоошбаевич бир гана мүнөттөрдөн кийин азыр кирип келет иншалла. Ошого чейин мен бул жерде кандидаттарга чекеден сөздү бере берсек, биздин Улуттар биримдиги элдик партиясынын программаларын айтып, өздөрүнүн жагымдуу сөздөрүн айтуу үчүн канакей келиңиздер. Адигнеев Замир, сөз кезек сиздерде. Кол чалып туралы, келиңиздер. Ар бир кандидат келгенде. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын көп улуттуу тургундары, жашоочулары жана шайлоочулары. Жакында 11 апрелде Ош шаарыбыздын 4 жылдык тагдырын аныктоочу Ош шаардык кеңешке шайлоо болот. Аталган шайлоого жигердүү катышып берүүңүздөрдү суранабыз. Ушул өлкөдө төрөлүп, ушул өлкөнүн тузун тартып, нанын жеп, өзүбүздүн келечегибизди ушул өлкөбүздүн тагдырына байлаганбыз. Ушул өлкөнүн жараны деп жүрөбүз. Биздин партия гана көп улуттар арасындагы жаштардын баш косуусуна өз учурунда 100 000 вознаграждение. Ош шаарыбыздын тургундары салтанаттуу өтө каттуу кол чабуулар менен тосулалы. Улуттар биримдиги элдик партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Жоошбаевич келеді. Кол чабуулар болсун. Güneş şarım olsun sen, bıyığımsın aytıp
Andamesem söz gezekti el ulu namga ие болгон жалпы Кыргызстандын бүт буюндарынан ушул Мелис Мырзакматовду суктанып, тамшанып карашкан өзүбүздүн ош шаарыбыздын тургуну Мелис Мырзакматов Жошбаевичке geçiresizler. Бұл жерде азыр біз кандидаттарға берет экенбиз сөздү, андан кийин Мелисбек Жошбаев сүйлөткөн. Анда эмесе раз 1 2 3. Кийинки сүйлөй турган кандидатыбыз Улуттар Биримдик Элдик партиясынан Каримов Элтай Каримович, келиңиз. Андан кийинки кандидатыбызды чакыра элели, анда эмесе Табалдиева Дилназ эже, келиңиз. Assalamu alaikum. Улуттар Биримдик Элдик партиясына жана биздин урматтуу лидерибиз Мелисбек Жошбаевичти колдоп келген урматтуу ош шаарыбыз тургундары. Убактыңарды бөлүп, бизди жана лидерибизди колдоп келгениңер үчүн биз талапкерлер атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз силерге асмандагы айды алып беребиз дебейбиз. Бирок шаарыбыздагы ар кандай көйгөйдү ушул жерге чейин биздин лидерибиз чечип келген, так аткарган. Ошолорду биз дагы ошо киши менен артынан кетип бирге чечишке аракет кылабыз. Анан Кудайда астында, силерде астыңарда, лидерибиз астында биз жаштар сөз беребиз. Биз сөз кезекте Туктаматов Бактияр Ахмедовичке берели. İlk başı ne деп қана жеришсин, билгизбестен кара пиар беришсин. Кара тору болса дагы келбети жүрөгү ак Мырзакматов Мелистиндер. Урматтуу апалар, аталар, жигердүү жаштар, биздин ушу өзүнүн келбети кара тору болсо дагы жүрөгү ак лидерибиз Мелисбек Жошбаев баштаган командабызды колдоп, коштоп, буйруса ушул нарктуу карларыбыздын, наристелерибиздин күлкүсү үчүн, шаардыктардын, тургундардын жакшы жашоосу үчүн Улуттар Биримдик Элдик саясий партиясына бюллетенде катарыбыз 8, бизге добушуңуздарды берсеңиздер эч качан жаңылышпайсыздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушундай сонунурдан кийин дагы катуу бир кол чапаңыздар чыгара келиңиздер. Бар болуңуз. Анда эмесем кийинки сөз кезекти Ахметжанов Хашим акеге берели. Хашим ака, болуп кеттиңиз го. Öyle bana köretsem altta çıkıp geldi. Bana her şeyden bariş. Bugün bayram, bugün toy. Hoş çağırırızda Kuda kalasa. Azamatsız. Andamesem kiyinki söz gezekti. Talant Kadirov aköz göreli. Japalaktan gelgen kandidatımız. Kol çağlar basan. Assalamu alaikum. Hurmatlı benim bir tuğandarım. Men sizlerde bir tuğandarım degendin sebebi şayloçular deveymin. Sebebi şaylo art 4-5 yılda gelir. Alemi bir tuğandık kıyamatka çeyin bolot. Birinciden jaratkan Allah Taala'ga çeksiz şükürler bolsun. Jürek acıdet deydi. Anlamesem kiyinki söz gezekti. Kurmanbek oğlu Novruzbek ilibizge söz bereli. Şunun başında Kırgızdın bir ulu sözü menen başlayın dep turam. Ötkön gün keçeye tarih, keler gün erteyin dep turamın. Özünüzdөрдүн кулунуңуздар. Эл улуу намына ээ болгон Мелис Мырзакматов Жошбаевич. Ağızga. Mına. Bizden mınaki. Zafatlı. En uzun yaşlar gelecek. Kol çağlar olsun. Sulaiman
kızları. Gündüzün güneş şarım hoşum sen. Bıyığımsın aytıp ötküsürümse. Kaygambarlar tüne ötkün beyişçir. Tuttu şarım tuttam bütkün ay. Ürüsümsün. Zaten şaramış kancılıklar gelen at. Bırak ya. Oştu götüre turgan. Kırgızistan'da götüre turgan. Çınırı çülenginde canlı ercikler gelen at. Ol çaylar basa. Akınıp akkan bayra Akburdan yaralgan ömür hayra Badürün dal bin çatı uçsun Rahmat. Jigitler kalacak birinci süpekan geleringizler. Şunday tezçiligizler. Basargıla, on taraf ara basargıla amına ki. Aylanayın elcür, bu yaşlardın savuru bütüp kalıp buna etip çıkıp atacak buna ki. Azamatsızlar. Oşşarı bardığı şu Ulutlar Birimlik Partiyasın koldoyuz degen üçün başka partiyalar bilmem ne oluyor da hazırca. Bilmeyim onu için. Onu bile almadım. Ulutlar Birimli Geldik Partiyası Nömer 8'ge doğuş bireyizde bir şanlı olacak bozlarçı. Rahmat, çok rahmat. Anda mesim hazır Veysak özünün suranıcı oyunca bu жерде bir kandidat ağız kalıp kettir. Akkulov Abdujapar Uraymovich. Olsun Ulutlar Birimdigi var olsun ellerimizin dostluğu. Azamatsız Abdujapar'ga kol çağlar basan. Hurmatlı Ordalı Hoşşarımızın yaşoçulары, mehmandar. Kuda kalasa Allah Taala şu biz tarafta olup Ulutlar Birimlik Partiyası ötüp ketken bolsa, ama biz jaman kılabız ama. Öte katlı işteyimiz. Mınake men degen çılığı жүрөгүндө жалны бар жигиттер келип олтурат. Мелисака ар бирин birden чакырып алып, сүйлөшүп олтуруп, сен болосуң, сен болбойсуң деп ачык эле айтып, чечип койду. Ошондуктан Кудай кааласа биз келген болсок, ош өзгөчө өнүгөт. Анда эмесем келиңиздер, эми чындап сөзгө сегин берейин. Улуттар Биримдик Элдик партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Жошпай жаназа берели. Ол чаалар болсо. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калкым, амансыңарбы шаардыктар, ак элечектүү энелер, ак калпактуу аталар. Мына Кудайдын буйругу экен, дагы бир жолу Оштун борбордук аянтында сиздер менен жүз көрүшүп, ой бөлүшүп, пикир алмашып отурабыз. Кыргызстан акыркы 30 жылда көптөгөн саясий процесстерди башынан өткөрдү. Ушул аянтта
biz 10 жылдан ашык, 15 жылдан ашык вакыттан бери ошол саясий процесстердин дээрлик тагдыр өзгөртүүчү мезгилдеринде катышып отурдук. Биздин партия 10 жылдан бери саясий процесстерге катышпай четте карап турдук. Бирок жогоруда айткандай өзүбүздүн сунуштарды, пикирлерди кайсы бийлик болбосун айтып турдук. Эмнеге? Биз убакыт бердик, мүмкүнчүлүк бердик. Атамбаевдин командасына дагы, Сооронбай Шариповичтин командасына дагы алар биз айткандай эле сөздөрдү айтып, сиздерди ишендирип, мамлекетти оңдойбуз, жыргатабыз, кыйратабыз деген убадаларын так ушул трибунадан берип турушту. Биз убакыт берели. Бирок биздин көзүбүз жеткен болчу. Андай команда менен эч качан мамлекет алдыга жылбашын. Ал адамдардын ниетин да билип турдук. Керек болсо эптеп бийликке жетип, элди убактылуу гана алдап турууга гана багытталган алардын саясатын көрүп турдук. Себеби алардын жөндөмү, билим деңгээли, көрөңгөсү реформа кылууга, элди жакшы жака алып кетүүгө, мамлекетти оңдоого жетпейт болчу. Ошондуктан биз карап, байкап турдук. Мына тагдырдын тамашасы экен, Кудайдын таразасы ушунчалык так экен, бардыгын өз ордуна коюп койду. Мына билесиздер, 2010 жылдын 8 апрелинде так ушул жерде туруп, мен бир кишилер боюнча айткан болчумун. Ал киши президент боло албайт, реформа жасай албайт, мамлекетти башкара албайт деп. Ошол сөзүм бүгүн дагы YouTube'да илинип турат. Эми өткөнгө салават. Мен өзүмүн мурдагы интервьюларымда дагы элди, коомчулукту бир гана жакшылыкка үндөө. Жаман эгер жагыбыз болсо жаап жашырып, элди, калкты, жаштарды жакшылык менен гана оозандыруу боюнча өзүмүн демилгем айткан болчумун. Эми ушундай экен, өткөнгө да бир саресеп салып, өткөнгө да бир карап туруп, андан кийин алдыга жылбаса болбойт экен. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына биздин талапкерлер бир чекеден бардыгы сүйлөп чыкты. Биздин талапкерлер мурда кийин жаман иштерге аралашпаган, тиги жерди бул жерди курутуп кетти, жеп кетти делбеген, мурда кийин бир аты жаман болгон партияларда мүчө болуп, силердин алыңарда жалган убада берип туруп кандидат болбогон жалаң жаңы жүздөрдү биз алып чыгып отурабыз. Мына ушулар элге, силерге кызмат кылып берет деп. Урматтуу калайык калкым, мына жакынкы күндөрдө 11 апрелде мамлекетибизде 2 чоң өнөктүк болгону турат. Биринчиси бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо, ал эми экинчиси референдум аркылуу жаңы конституцияны кабыл алуу. Жаңы конституция эмне болуп атат? Мына бизди 10 жылдан ашык убакытта демократия, парламентаризм деген менен ооздандырып келди. Бирок чындыгында Кыргызстан парламенттик мамлекет болгон жок. Парламенттик мамлекет болгондо биз качан гана өнүгүп кеткен болот элек. Тилекке каршы парламенттик деген тонду жамынып алышып, партиялык мафия, партиянын лидеринин мафиясын уюштуруп парламентке буржуазиянын өкүлдөрүн алып келишти. Башкача айтканда олигархтарды. Бир депутаттык орун $500,000, $500 миллион сатылды. Партпосттор ошодон байып, ошодон нап чыгарышты. Эми урматтуу туугандар, бардыңыздар ошол өткөн окуяларды көрдүңүздөр. Партиялык бийлик келип алып, журтту, элди сай-сайга бөлүп, керек болсо завод, фабрика, көмүн кендирине чейин бөлүп, коалиция кылып бөлүп алышты. Анын кадрлардын билимине, тажрыйбасына карабай, саясий көз карашына гана карап, кызматтарга орнотуп, ошондуктан акыркы 10 жылда мамлекеттин бардык институттарын талкалап алдык. Мына эми азыр жаңы шайлап алган президентибиз айтып атат, мындай система болбойт экен. Мындай система кайсы бир өнүккөн Европа мамлекеттеринде мүмкүн туура келер. А бизде талкаланган экономиканы, талкаланган чарбаны кайрадан түптөп чыгуу үчүн бир адам мойнуна алып, темирдей тартип орнотуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарыш керек экен деп туруп, жеке өзү бардык жоопкерчиликти мойнуна алып, президенттик башкарууга өтүп жатат. Чындыгында эле бүгүнкү шартта темирдей тартип болбосо, Кыргызстанда тартип болбой калды. Темирдей
erik gerek bolup kaldı. Muna oşol erikti Sadır Nurkojoyevич Japarov jaratıp men moynuma alam. Muna menden uşul sayasi tüzümdün jemişin 5 yıldan keyin surap ala beresiңер dep turup muna er-azamat bolup uşul жоопкерчиликти moynuna alıp sizlerden karooңуздарга жаңы конституциянын долбоорун алып чыгып атат. Ошондуктан бардыгыңыздар өзүбүздүн тагдырыбызды, бала чакабыздын, неберелерибиздин тагдырын ойлоп, бардыгыңыздар эртең келип, ошо референдумга катышып берсеңиздер, урматтуу туугандар. Андан кийинки дагы бир коомчулукту кээде дүрбөтүп, кээде ойлонтуп аткан процесстердин бири бул кошуна өлкөлөр менен болгон чек ара маселеси болуп атат. Мына социалдык сеттерди байкап көрсөңөр, азыркы мезгилде Тажикстан менен болгон чек араларды тактоо абдан оор шартта өтүп жатат. Аны Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев өзү дагы айтып атат. Телевидение соцсеттерден да байкап турасыздар, абдан оор шартта өтүп жатат. Эми караңыздарчы, кечээ күнү Тажикстандык бир пенсионер, экс-министр Facebook баракчасына жөн гана өзүнүн пикирин жазып коюптур. Мына ошону биздеги иштен чыккан душмандар байрак кылып көтөрүп чыгып, мына Ташиевди жайлады, мына Ташиевди сындырып койду деп, ошол тажик пенсионердин тарамын талашып сүйлөп атышат. Биздин өкүл күнү-түн ошол жерде учение өткөрүп, күч көрсөтүп, дипломатиялыктын ар кандай ыкмаларына салып, керек болсо консенсуска барып, ушул чек араны тактоо менен алек. Кээде ушундай көрүнгүсү келет. Жок, мен сенден көбүрөөк патриотмун дегендей. Мына биздин ошол патриот жигиттерибиз бүгүн чек арада чек араны тактоо менен алек болуп атат. Чек ара маселесинде тиги мамлекет тутту, бул мамлекет тутту деген болбойт. Консенсус гана болот. Мына социалдык сеттерди байкасаңыздар, ошол эле Өзбекстандын жарандары Мирзиёевди эмне деп гана сындап атат. Ушунчалык жаман сөздөр менен сындап атышат. Ташиев менен Жапаровго алданып калды Мирзиёев деп. Эмне Мирзиёев өз элинин патриоту эмеспи? Ал киши дагы абдан көрөгөч киши, абдан данышман киши. Ушул канчалаган жылдан бери, 30 жылдан бери ушу чек ара маселесине чекит коёюн, боордош кыргыз эли менен ынтымакта жашайын деп кээ бир жерди берсе, кээ бир жерден кошуп алып, акырында мына 100%га Өзбекстан менен чек арабызды тактап алдык. Эми дагы деталдары ачыкка чыгат, ошондо дагы мүмкүн өз пикирибизди айтарбыз. Бирок бүгүнкү жетишкендигибиз, мурдагы жетишкендиктерибиз мына Кытай менен, Казакстан менен, акырында келип мына Өзбекстан менен чек арабызды тактап алдык. Бул чоң бүгүнкү доордун жеңиши, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына жаштар отурат, соцсеттерде көбүрөөк отурушат, журналисттер, айланайындар, ошо чек ара маселесинде Кыргызстандын тарамын талашкылачы. Кайдагы бир Өзбекстан, Тажикстандын пенсионер шалынын жазып койгонун колдобой. Сөзсүз түрдө ал дагы өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп жазат. Бирок дипломатиялык нормалардан четтеп, биздин өкүлдү, биздин патриот жигитибизди сындап жатат. Ага кошулуп бул жакта жылмайып, кол чаппагыла. Тескерисинче ошо Камчыбек Кыдыршаевичтин тарамын талашкыла. Ал керек болсо азыркы сөз менен айтканда ал намыс талашып ошол жерде жүрөт. Кыргызстандын ар бир метр жери үчүн күрөшүп жүрөт. Анын өлүмүн, башкасын тилебестен, айланайындар, патриот болгулачы бир аз. Патриот болуп, өзүбүздүн тарамыбызды талашайлы. Чек ара тактоо дагы бир жолу айтам, оңой иш эмес. Бул кылымдарда бир келе турган бир процесс. Чек араны тактоо мамлекеттер аралык, эл аралык нормалар менен регулировка болот. Аны барып туруп бир чамадан акчага сатып берип баса бериш кыйын. Мына Үңкүртөөнүн алайлы аксыдагы канчалаган бир проблемалар болуп келди.
Çekarada kançalagan adamlar, jokerleriz okuştu. Bırak buna Sadır Nurkocaoviç bir jolu Taşkent'e barıp diplomatiyalık jol menen gana başkaca aytkanda bir çaşka kofenin üstünde Mirziyoyev menen çeçip aksılık tuğanlarga oşo ünkür toğunu alıp berdi. Emnege bunu aytpayбыз. Emnege bunu jеңиш katары bağlabayбыз. Anan çukup kaysı bir yerde 10 hektar yer nar jaka ötüp ketti, 50 hektar bul jaka ötüp ketti deyiz. 8.000 hektar yerde biz aldık ko talaş yerde. Ana emnege aytpayбыз. Oşonduktan hurmattуу жаштар, чегара маселесине келгенде, мекен маселесине келгенде biraz patriot bolуңуздар. Кайдагы bir düğünde oturgan pensioner çaldın sözün söylömöңүздөр. Namız degen var. Oşondoy mezgilderde her bir atuldun, ulutuna karabastan, yaşına karabastan namızı oygonuş gerek. Namız kayda gitti bizde. Bugün oşol süйлöşүүлөрдү жүрgüzüp atkan jigitleribizdi. Oşo sotsеттerde olsa dağı, buna aksakalarımız erte menenki namazında bata kılıp, koldap turayla. Oşonda gana iyilik bulur. Hurmatlı tuğanlar. Yeme, өлköde bolup atkan nerselerdi görüp atasızlar. Konstitusiya boyunca ayta turgan bolsak, tüp tamırından beri özgörüp atat. Yeme, ekonomikada dağı tüp tamırından beri özgörtülөр boluş gerek. Eşmatты taşmat kalmaştırıp koygan bu ekonomikalık reforma emas. Buna buyursa prezidentimizin jakşı niyeti olup turat. Tereң ekonomikalık reformalarda жүрgüzүүдө. Oşonu koldop, yerlerde dağı tereң ekonomikalık reformalar boluş gerek. Gül egip koyu, joldu şıpırıp koyu, kaysı bir jerge musurunu yaşıkты koyup koyu bu reforma emas. Gerek bolsa her bir jaranın jaşоо turmuşu oşol reforma arkılуу bilinip turuş gerek. Buna görüp atasızlar, dünyölük prosesler жүрüp atat. Azık tülük kımbattap atat. Pensiya пособиябыз az. Jaşlar jumussuz ağılıp çet mamlaketke ketip atat. Buna oşonu toktatуу üçün koşumça jumuşçu orunları, zavod, fabrikalar açılış gerek. Enelerimizge, atalarımızga pensiya пособия көбөйүш gerek. Aydo jerlerimiz yılına aydalıp elge gerektirilişi azık tülükleri egilip elge tartılan turuş gerek. Anı için dıykanga, jumuşçuga şart düzülüş gerek. Teknika menen kamsız boluş gerek. Mına oşonu gana reforma değil. Kadr almaştırgan reforma emas. Mına biz Oş şaarında reforma kılabız. Tereң reforma kılabız. Murdagı göz boyamoçuluklarga jol berбейбиз dep mınандай jakşınakay bilimdүү aga ejelerden, eje karındaşlarımızdan komanda tüzüp baratabız. Oşonduktan 11 aprel günü adaşpastan 8 katarda turgan bizdin Ulutlar Birimdigi partiyasın şaylap beriңiздер. Konçalar olsa. Dağı negizge ayta turgan söz adamdın es tutumu şunçalık kıska bolot eken. Үйрөткөн adat kılabı, uyga jügön salabı deyt. Үйрөнгөн adat kebir jetekçilerde kalbay atat. Dağılı unutup kaldı. Былтыр октябрь ayında ta oşol administrativni resurstan eldin tolkunu, eldin gıcırdanısı Jeenbekovdu yerden taktıdan şıpırıp düşpödü bile. En köp kattalgan administrativni resurs en köp koldan komşu Oş şaarı bolbodu bile. Oşonda moğu jerde jaaldangan el mermenen gubernatordu kuup çıkıp үйünde ünküyüp oturup kalmadı bile. Yok, 5 günden keyin unutuşat. 5 günden keyin yüzün burup ketişet. Emnege uşunday 200'lüğümüz. Mına, mugalim kalmadı, başkası kalmadı. Tuğra aytıp atışat. Birinin de süreti yok. Bırak жаңы жүздөр деп plakatlar ilip koygan. İlip koy, suretlerini çıkarıp koysa tanıp kalışat da. Geçegi mekenim Kırgızstanda жүрgön. Geçegi birimdikte жүрgöndür. Bugün Atajurt'a gelip durup Taşıyip menen Zuluşup'un adını satıudan. Taşıyip geçe aytты. Hiç kanday Atajurt partiyasına tiyešem yok dedi. Aparıp kamagıla çekeden menin atımı satkandı dedi. Biz birliktin partiyasımız değil. Kaysı birliktin partiyası?
Eski biйликтин партиясыбы, Жээнбековдун, Атамбаевдин партиясыбы бүгүн бийлик алмашып Садыр Жапаров келди го. Дагы эле булардын эсинде түшпөй атабы. Бурч-бурчта биз бийликтин партиясыбыз деп үгүт насыят өткөрүп жүрүшөт. Ачык дебатка чыга алышпайт. Акыры 10 жылда bir көйнөгүн алмаштырат го. Урматтуу шайлоочулар, силер дагы бир жолу ушул партия деген көйнөктү алмаштырып көргүлөчү. Кайра эле ошолор боло береби? Же алар жалган айткандан жадабады, же биз алдангандан жадабадык. Көшөгөн ачып карагыла, ошол эле жүздөр. Эртең могу жерге депутат болуп келип алып анан жүзүн ачат. Ага чейин ачылып калды го. Бийликтин партиябызды дешет. Мына Садыр Нуркожоевич айтты, менин партиям мекенчил эле, ал барбайт. Ушундай спекуляция болбош үчүн атайлап мен шайлоого катыштырбайм деди. Анан кайсы бийликти айтып атышат? Эски бийликтиби? Анда эски бийликтин бардыгы пенсияга кеткен, түрмөдө отурчусуз түрмөдө отурат. Значит, буларга дагы ошол жер жакын окшойт. Дагы эле эски бийлигин унутпайт. Хватит. Бечара мугалимди, бечара детсадтын заведующийин, бечара мектептин, Байкуш мектептин директорун кыйнаганын токтоткула. Болбосо эсеп китепти 11 апрель кечинде кылабыз. Эсиңерден чыйып калса, былтыркы октябрь айын эсиңерге салып коебуз кайрадан. Анда кеч болуп калат. Эсиң барда азыр эсиңер жок болот.